Саламатсыздарбы? Бул сабактан Canva сайтында электрондук доска менен кантип иштейбиз. Ошону көрсөтүп өтмөкчүмүн. Canva сайты бул ар кандай дизайндарды, презентацияларды, сабактын иштелмесин даярдоого, ошондой эле сертификат, резюме даярдаганга жакшы сайт. Интерактивдүү доскасы менен иштөө үчүн биз адрестик жолчого Canva для образования деп жазабыз. Бул жерден биз Canva для образования бесплатный инструмент дегенди тандайбыз. Алгач иштөө үчүн биз бул жерден катталышыбыз керек. Ал үчүн зарегистрироваться дегенди басабыз. Кааласаңыз бул жерден Google аркылуу катталсаңыз болот, же болбосо регистрация болсоңуз болот. Имя деген жерге өзүңүздүн атыңызды жазасыз, электрондук почтаңызды жазасыз бул жерге. Пароль өзүңүз пароль жазасыз. Андан кийин начните бесплатно дегенди тандап коесуз. Эгер компьютер өзүңүздүкү болсо бул жерден катталган сайтты сактап койсоңуз болот. Эгер өзүңүздүкү болбой кайра ушул аккаунт менен паролду эстеп калам десеңиз, нетти басып койсоңуз болот, сактап коелу. Биз бул жерден преподаватель дегенди тандайбыз. Бизде катталуу бүттү, биз катталып бүттүк. Эми биз Canva менен кантип иштейбиз? Бул жерден логинди басам. Создавайте свой первый дизайн дейт. Биз бул жерден интерактивная доска дегенди тандап алабыз. Эгерде таппасаңыз, мына издөөчү жолчого интерактивная доска деп жазсаңыз болот. Интерактивная доска чыкты бизде, тандайбыз. Эми ушул доскада биз кантип презентация даярдайбыз. Бизге бул жерден түшүндүрмө берет, да эле же болбосо X'ти бассаңыз да болот. Бул жерден шаблондор, доступту көрсөтүп атат. Мына бизге биринчи бет ачылды. Бул жерден чоңойто алсаңыз да болот. Бизге азырынча ушул жетет. Бул жерден биз шаблондорду тандап алсак болот. Ушул дизайныбызга, презентациябызга бул жерден акысыз деген шаблондорду алууга болот. Мисалы, бул жерден мозговой штурманы тандап алсак болот. Бул жердеги жазууларды өзгөртүп жылдырсак болот. Мисалы үчүн тема бул жерге биз жыл мезгилдери деп коеюн. Мына ар бир жазуусу өзгөртсө болот. Кааласаңыздар ушул жерге түшүндүрмө жазып койсоңуздар, же болбосо өчүрүп койсоңуздар да болот. Мына жерден бир аз чоңойтоюн, чоңойтуу үчүн басабыз. Толук экрандан кайра кайтуу үчүн клавиатурада Escape деген клавишаны басабыз. Эми презентацияга сүрөт, видео, текст, фонду кантип коебуз. Бул сол тараптагы панелдерден загрузкини бассак, изображение, видео, аудио. Бул жерге биз компьютердеги бар сүрөттөрдү, бар файлдарды, же болбосо Facebook'тан, Google Drive'тан, Instagram'дан алсак болот. Биз компьютерден бир сүрөт алабыз. Ал үчүн устройство деген тандайбыз. Бул жактан изображениеден бир сүрөттү тандап коебуз. Жыл мезгилдери. Сүрөт тандадык. Сүрөт бул жактан жүктөлүп бүтөт. Бул жерде жүктөлүп бүткөнгө чейин биз күтө турабыз. Бул ушул Canva'нын сайтына, сиздин
аккаунтка жүктөлүп калды. Бул жерден презентация коюу үчүн ушул сүрөттү 2 жолу басып койсок жетиштүү. Андан кийин каалагандай көлөмдү чоңойтуп, кичирейтип жылдырып алсак болот. Дагы бир эскерте кетүүчү жагдай, бул жерде сиз биринчи жүктөгөн сүрөт ошол боюнча калат тандап, backspace'ти басып өчүрүп койсоңуз болот. Бул сүрөттү каалаган жерге жылдырабыз. Ал эми текст жазуу үчүн бул жерден сол тарапта текст деген бар. Бул жактан шрифттин түрлөрүн тандап алсаңыз болот. Же болбосо өйдөдөгү заголовкадан тандап алсаңыз да болот. Тандап алдык биз. И бул жерден play дегенден тандап биз өзүбүз башка сөз жазсак болот. Эми бул жерден эффект битке кирип настройкасын өзгөртсөк болот, файлдарды алсак болот. Бул жак главный. Кийинки слайдты кошуу үчүн бул жактан плюсту басабыз. Кайрадан эле фон тандайбыз. Шаблон. Бул жактан шаблон тандайбыз. Мисалы үчүн бул жерден швот анализ деген тандап турайын, бирок биз бул жакка жыл мезгилдери боюнча маалымат жүктөшүбүз керек. Бул жерден швот анализ дегенди курсорду 2 жолу басып жазууну өчүрөбүз дагы. Мезгилдер деп жазып коеюн. Бул жакка жаз, жай, күз, кыш боюнча маалымат жүктөсөк болот. Мына ушул ар бир жазууну өзгөртүп жазсаңыздар болот. Бул жерге бирөөсүн өчүрүп коеюн, 3 ай жөнүндө маалымат жазып коелу. Бул жерге да сүрөт жүктөө үчүн фото дегенди тандайбыз. Загрузканы тандаганда компьютерден алганбыз. Фото деген тандап, издөөчү жолчого, мисалы үчүн жаз, весна деп жазсак, жаз жөнүндөгү ушул сайттагы сүрөттөрдү алып берет бизге. Бул жерде про дегендер акылуу, биз акысыз бесплатно дегенди тандайбыз. Сүрөттү 2 жолу басуу аркылуу презентацияга койсоңуз болот. Керектүү өлчөмгө кичирейтип, биринчи коюлганды тандап, клавиатурадан backspace'ти бассаңыз же delete очот. Бул жерге жаз, кийинкисине жай. Ошто 4 бөлүккө 4 мезгилдин сүрөтүн коюп алып, бул жердеги жазууларды өзгөртүп койсок болот. Биз ушинтип канча слайд түзсөк дагы болот. Андан кийин биз бул слайдыбызды бөлүшүбүз керек. Ал үчүн бул жерден поделиться дегенди басабыз. И поделиться бул жерден копировать ссылку. Ушул ссылка аркылуу биз жөнөкөй эле слайд аркылуу слайд катары жөнөтсөк болот. Ошондой эле бул жерден скачать дегенди бассаңыз, сиздин түзгөн слайдыңызды көчүрүп алууга дагы болот. Дагы бул жерден толук экран, кайра бул жерден режим докладчика дегенди бассак болот. Бул жерден ошол биздин даярдаган слайдыбыз. Бул жерге дагы сүрөттөрдү коюп, суроолорду жазсаңыздар болот. Бул көрүнгөндө балдарга мына экран гана көрүнөт. Ал эми мугалим өзү ориентир алып туруу үчүн бул төмөн жакта ошол кайсы слайддар бар экени дагы көрүнөт. Бул жерден Canva в эфире дегенди
басып, бул жерден начать новый сеанс. Балдар менен ошол эле убакта суроо жооп аркылуу көрсөтсөк дагы болот. Бул жерден копировать приглашение. Биз азыр балдарга бул жерден ссылкасын алгандан кийин алар ушул мына кодду кошот, ссылканы басып, мына кодду терип, биздин ушул сабакка киришет. Бул жерден алар комментарий жазып, сиз менен баарлашса дагы болот. Бул ушул Canva'нын доскасы менен иштөө.